Мурун бандиттерден коркчу эле, азыр милиция кирип жүргөн кишилерден корко тургандай эле заман болуп калган окшойт Сокулук ичиндечи. Билем, адилеттүүлүк болобойбу. Менин баламды жанагынтип тепкилегендер бул адамчылык эмес да. Менин балам ордун ким толтуруп берет? Мен ушунчалык Талтып кетти, ушу артында туяк калган жок, энин артында жада калды 25 жашта. Мен Камчыбек Ташиевдин помощнигимин. Алдыргы видеолорду алдырып кой дептир. Сокулук райондук кызматкерлери иштей элек мына Баламды мына өлтүрүп коюп өстөрү басып жүрөт. соттон катышыш үчүн документтерин даярдап коюп атам. Айлам жок. Тигине сүрөтүн тартып аласың, тик көрсөңүз сүрөт. Айбан жок деп койгон. Акча өндүрүп ушинткен балдар экенин деп уктум да. Эми аны диги милиция кызматкерлери өздөрү көзөмөлгө алып өздөрү жасасын, болбосо анда Алла Тааланын өзүнө койдум да, ошол Алла Таалам жазасын берсин. Досунун тоюнан чыккан тополоңдон өзүнүн өмүрү менен кош айтышкан Бексултандын жакындары биздин редакцияга кайрылып акыйкатты издеп жатышат. Азыр биз Бексултандын үйүндө турабыз. Анын жакындары эмне дейт? Биргеликте көрөлү. Ишкедеги эле окуяга күнөөсү барлар толук турда кармаштыбы, бардыбы? Толук кармалып элек. Алар мен качан 16-сында болот, 16-сында барып мен арыздашкандан кийин жок, эч кандай жыйынтык жок. Мен баламдын акыбалын сурап Бишкекте жүрдүм. Анан 6 күндөн кийин мен ошо СМИге чыгаргандан кийин келип анан бирөөсүн кармап келиптир. Ага чейин эч ким бирөөнү кармаган жер жок. Булар эми уруш болуптур. Эми жана жеңден машина уруп кеткенден кийинчи, жанагы машинага урганда Сатурндик милиция дейт, ушул Сокулукта бир охранада каян иштеген бала экен. Ошол баламды барып кууп барбаса, кууп баргандай болуп ошону чаап, видеодон калса четко турат да. Сол кол менен чаап, оң кол менен түртүп атат. Ошо кезде машинанын астына балам кирип кетип атат. Анан балам жаткан жерден дагы жана Азиз деп Москвага качып кетти деген бала башка тепкилеп, ал тээп кеткенде бирөө келип тур көтөргөн экен, көтөрсө ташта деген экен баламды. Таштап сал деп. Баа жерден көтөрүп баламды таштап салыптыр. Анан дагы келип, дагы экинчиси келген экен. Тик шопур бол айтат, жана сүз алган бала. Экинчиси келип көтөргөндө таштап сал дебедим, дагы таштап салыптыр баламды. Анан биринчи жардам көрсөткөндүн ордуна ошол той ээси Нурмухаммед деген бала айтат. Байке, балаңыз узун бойлуу бала экенсиздер, түшүрө албайт эле. Анан түшүрө албайсыз. Мен барыпсам, мени кекетектен алды дейт. Анан десем ошентип эптеп больницанын ичине реанимацияга алып кирип дем ала албай, реанимациянын ичине алып кирген экен. Алып киргенде аларды ил аркасына багы өлтүрөлү деп башканда дабы айтат. Баа жерде ошол сизге окшогон мессеж кыздар бар экен. Араң чыгардык дейт, чыкпайт дейт. Анан эшикке чыгып, ал жерден ошол жана мен балам машина сүзүп кеткенден кийин башка тепкен баланы ошол жерде бирөөсү бөтөлкө менен башка чаптыр. Мага да айтты, бөтөлкө башка чаптыр. Ошондон эси болуп жыгылып калган экен. Ал бала эси болуп жыгылып калып, анан ишине алып киришип көтөрүп, нашатырын жыттатышып, анан ошондон алып кетип, ошо менен милицияны чакырган экен, келип качып кетип калыштыр. Анан ошо менен арыз менен кайрылсам, ошондон бери жыйынтык жок, жанагы эле айткандай. 6 күндөн кийин Сокулуктун РОВДсуна барсам, ДТП боюнча жазды. ДТПсына дагы бекинде жаздым. Анан 6 күндөн кийин анан жанагы кафеден мен балам жетелеп чыккан Чыңгызды кармап атышат да. Ошондон бери дайын жок. А экинчисин камакта дейт багы, под арестте дейт. Ал мен баламды бияктан скорый менен алып шаарга барып жаткызганда ошонун аркабыздан частный скорыйга барып травматологияда жатат азыр. Акыбалы кандай десем, акыбалы орточо дейт. А неме алган десем, ушуп башынан ушуп болуптур да. Ошо жатат, ошо Сатурндик неме экен. Ошондон бери астынан бирөөсү келип нөбөт койгон жок. Ошол анан балам. Жогорку кызматтагы адамдарды ортого салып, ошолордун ысымын атап, анан сиздерге коркутуулар болот экен. Ошондой да болду. Мен бүгүн бажам бар бу жерде. Каякта жүрөт? Мурадил. Мен бажам бар, Кочкордон келди. Ага жанагы болгон окуя тууралуу мен бажамды Facebookка чыгарып ийген экен да. Чыгарып ийсе, мен Камчыбек Ташиевдин помощнигимин. Алдыргы видеолорду алдырып кой дептир. Анан сен кимсиң деген жактар өчүп салыптыр. Эми Камчыбек Кыдыршаевдин деле бу жерден ал баардыгыбызга эл үчүн деген адам да. Садыр Жапаров экөө. Аларды колдоп келебиз. Анан дигил артынан жамынган жанагылар деп ойлойм да. Анан эми анда текшеришет го өздөрү. Ошондон бу жерден адилеттүү чечим кылып баламды мына өлтүрүп коюп өстөрү басып жүрөт. 99-жылкы быйыл үйлөнтөйүн деп жаска калтырганбыз тойду. Анан жанагы Нурмухаммед деген үйлөнүп ошо тоюна өзүнөн улуу бала. Тоюна чакырып ошого барып ушул болот той. Эми билбейм. Мен балам ордун ким толтуруп берет? Мен ушунчалык бир ата энеси келип мен астыман бир ушундай болду дебейт.
мына көчө больницада жүрсөм аркаман келишти, мен үйгө көрүп калышым. 3-4 айыл келип. Ушундай болуп калды, ушундай болуп калды деп. Ага чейин бирөө басып келет. Эмне тоо түшпөйт мен. Мен балам ошондой болсо мен бармакмын ушулардын астына. Адаммын мен бармакмын. Жанагы тепкендей мен барып туруп скорый чакырып салып бермекмин мен. Жанагы кайра башка тепкилемек эмесмин. Ошол анан ошол менен неметпей прокуратурага да бардым, ходатайство жаздым прокуратурага дагы. Ошолдон бери 4-чү жолу кармалбай атат. Жок дейт. Ана эми мына ошонун баарын балам Нурсултан балам бүт көрсөтүп, ошонун баарын видеолорун баарын көрсөтүп, жана балдардын аттарын атап, ошондон кийин анан 6 күндөн кармап атпайбы. Ошону ким кылыш керек эле? Милиция кызматкерлери кылыш керек болсо, окул курулуш кылыш керек беле? Кылыш керек болчу. Мен урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташиевич. Ушул мен баламдын ушул иши боюнча адилеттүү чечим чечип берүүңүздөрдү сурарам. Ушул ишти өзүңүздөр колуңуздарга алып, Садыр Нуркожоевич, сиздин дагы балаңыздын менин башыман өткөн, сиздин башыңызда да өткөн, Садыр Нуркожоевич. Ушундай болуп, бирок менин баламды жанагынтип тепкилегендер бул адамчылык эмес да. Бул жерден адилеттүү болуп, мен балдарымды урган балдар. Адилеттүү жазасын алыш керек. Мага көрсөтүп койгулачу жанагы балдардычы мен. Жок, Москвада качып кетет, Москвадан чыгармайт. Бул жердеги жүргөн, Сокулда жүргөн 4-чү баланы эмне үчүн тактай албай жатат? Ушу күнгө чейин тактай албай атат. Эмне үчүн? Мына 16 күн болду. 17 күн болду. Эмне үчүн тактай албайт? Ошо урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, ушуну өз колуңуздарга алып, өзүңүздөр адилеттүү чечим чыгарат деп мен сиздерге ишенем. Сиздерди колдоп келгем иши колдойм дагы. Ошол. Менин мүнөзү боюнча ашык көңүл, жаркылдап эле жүрчү, күлүп жайнап. Биринчи эчкимге тийиш эмес. Өзүнүн менен өзү тең жүргөн нем болчу. Эмнени айтам? Ушу тойго барган, тойго барып, тойго чакырганда, тойдон сыйлаганда билиш керек да. Билбей ушун тинимди уртукмак калып, мына кесепе тинимди 25 жашында өмүрүн алып коюшту. Ошолорчу. Эмнени айтам? Сокулук районунун кызматкерлери иштей элек, мына телефондон эле көрсөтүп берем, менден видеолорду сурап атат. Видеолор жиберип койсоңор депчи. Азыр көрсөтүп коеюн ошондо. Мага видеосун жиберип койчу деп. Мен изоляция мен кылып атам. Аны деген бир 4 күн эле болду окшойт, ошо видеосун изоляция алганчы. Өчөйүн деп калганда. Свидетелдерди сурадыңарбы деп айтсам, ал балдарды болсо келди показания бербейм деп коюшту деп айтты мага следователь, талант деген. Мен начальниктен келип тиги балага чалып, неге сен показания бербейсиң десем, мен эч ким чакырган жок деп атышат. Мен өзүм ал балдарды чакырып келип бердим. Ошо балдардын аты жөнү, фамилиясына бери айтып бердим, сүрөтүнөн бери жибердим ошолордун. Видеосын до конца көрүш элек, мен видеосунда көрсөтсөм, 4-чү баласынын атын айтып атам, Ринат деген бала экен деп атсам, такталып атат. Уже 12 күн болду. 12 эмес, уже 13-чү күн болот. Менин уже мына акыбалы 12 күн күрөштү өлүм менен. Аллах малып кетип калды эндичи. Адилеттүүлүк жок болуп атат сокулук тарабынан. Кара элек да сих пор. Биз качан эшкен жок ооруканага. Ошол жакта жаткан МВД сотруднигинин эле баласы, ошол эле ата-энеси башында кыйкырынып аткан, андан кийин уже СМИге чыгып ызылдагандан кийин анан токтоп калыштыр. Угуп жатам да туугандарыма да коркунуп кылышыптыр. Эмнеге ызы чыгып атасыңар, токтоткула, видеону өчүргүлө деп жазгандар деле бар мага. Сүрөттөрдү деле скрин кылып жибергендер бар туугандарымдын бүт баардык нерселери. Булар кимге ишенип мынчалык ушунчалык болуп атышат? Коркуп үркүлөр болуп. Мен да угуп атам, бирөөнө туугандарына чыкты, бирөөнүн ким чоң Ташиевдин эмеле кол алдында болобуз деген ушундай деп чыгышыптыр. Чала болуп калмасын деп түшүнгөн жокмун. Ал жагында тактайм билем. Эмнени айтам? Адилеттүүлүк жок болбой жатат Сокулук районунда. Азыр мурун бандиттерден коркчу эле, азыр милиция кирип жүргөн кишилерден коркуп тургандай эле заман болуп калган окшойт Сокулук ичиндечи. Билем, адилеттүүлүк болобойбу. Муну эми УКМКны башчысы Камчыбек Ташиев өзү алып колуна алып, Садыр Жапаров тергеп берсин, акыйкаттык болсун деп элем. Мен иним жок уже, ким мага орун токтоп берет. Жалгыз калтырышат. Тем кулап калса да бар, сүзүп кеткенден да кулап калса да бар, теп атпайбы. Бул эми адам билем канчалык ушунчалык эме болуш керек, жинди болуш керек, чтоб жолуп жатып калган кишини чагып. Элдер деле урушат, ушул урголса деле коркот, катыр болдум депчи. Анан билем, канчалыкка чейин болуш керек да. Дагы айтат кетчү нерсем бар. Могу Бекзат деген Искен уулу сотрудник. Азыркы учурда больницада жатат. Ал деген бала Сокулукта больницада жүргөндө басып өз жакынакка эле жүргөн. Күбөлөрүм бар. Качан гана менин иним оорак колу шаарга алып барганда, алып барган учурда ал бала уголовной иштен качыш үчүн артынан барып, азыр врачтарга мындай айтканда калп информацияны берип жатат. Сүйлөбөй калды, контузия алды деп атышат. Ошол жагында да биз Алымкадыр Бешенаевге да кайрылабыз. Комиссия топ чогулуп, ошо баланы полностью текшерип чыгышсын. Анткени ал бала азыр документти түшүнүгүм боюнча ал документтерин жазып атат.
соттон катыш үчүн өзүн соттолуп камап кетпеш үчүн качып документтерин даярдап атат деп. Кыйын эле болду, кирсең дем албай кыйналып аткан. Бир тукан өзүң үйүң болгондо кыйналат экенсиң да. Адилеттүүлүк жок болот. Эми жерге бара алайын, мен алар менен ишти баштайм. Калтып кетти, ушу артында туяк калган жок, эми артындачы жада калса 25 жашта. Машина түсүп кетип атпайбы? Ошондо түсүп кеткенде ошол баламдын тиги жанагы балдар кууп барып, кууганын кесепетинен тиги жол кырсыгына кагылып атат да. Анан Саскенецти чаап солго мен деп атат. Ошонун кесепетинен болуп атат да. Анан булар деген бул балдар неметкен аттыр да, тиги хулиганство менен кетип, тиги жанагы сүзүп алган балага оодарып, иштин баарынча оодарып коюп, тиги баланы күнөөлүү кылган да. Ал бала деле ошол экен, бакшы деле акырына кайдаса болмок экен, деле катты жакшы эле келаткан экен. Ошол балдарды кууп келгендин кесепетинен, ошолордун себебинен жол кырсыгына кабылды деп экөөнү бир неме кылып туруп, анан карап ушинтип беришин. Албайда ушу сиздерге ооруканага барып Бексултан баланы сурап жүрдү. Ооба, ал бизинге келип сокулга жатканда эле келип жүргөн, ошо менен тиякка чейин жүрөт. Анан неме кылып атат. Дармекке келип акчасын берип атат. Тууган уруктан алып атам, ушинтип берип атат. Дары-дармегин алып жүрөт. Аларга эми мындайча айтканда адамчылык кажеттери бар экен да. Жана Сатурндук милиция именно ошол кууп барып туруп чаап, өзү кошо урунуп, анан больницага жетип алды. Анан эми ишти неметиш үчүн ушундай эле кадамдарга барып атты да. Ал балдарды да угуп атам, мурда дагы частьтен бирөөрдү ушинтип неме кылып, жана урушуп талашып, акча өндүрүп ушинткен балдар экенин деп уктум да. Эми аны тиги милиция кызматкерлери өздөрү көзөмөлгө алып өздөрү жасасын, болбосо анда Алла Тааланын өзүнө койдум да, ошол Алла Таалам жазасын берсин. Мени кандай ыйлатып чыстатса, мен так ошондой ыйлатып чыстасын. Так мени кандай кылса так ошондой болсун. Аларды мен айттым көчө, кайтар дүйнө дейт. Балдарыңар бар, балаңардын балдары бар дедим. Кыздарыңар бар дедим. Кайтар дүйнө дедим. Эртеби кеч мына 25 жашка чейин көтөрүндө бир ийне себей. Даже энең туган деп сөк көрмөсүн баламдычы. Ошол. Айлам жок. Тиги сүрөтүн тартып аласың, тик көрсөң сүрөт. Айбан жок деп алган, үйүмдүн эң крупный төлөгөн тига кетти.